Өткөн жылдын 1-октябрында кыргызстандыктарды президент Садыр Жапаров карлардын эл аралык күнү менен куттуктап жатып, кылымдардан бери кыргыз калкы карыяларын кастарлап, барктап, аларга татыктуу урмат сый көрсөтүп келгенин нускалуу тарыхыбыздын таамай айгинелеген жазууларына таянып белгилеп кеткен. Карысы бардын ырысы бар дегендей, макал лакаптардын маанисин жоготпой, улуу муунду кадырлоонун оңгулуу насыяты катары калкыбыздын аң сезиминде бекем орноп, так аткарылып жатканы айтылган мазмундуу кептин далили. Ал эми элет жергесинде өзгөчө мазмундуулугунан тайбай келген улууларга өзгөчө сый урмат көрсөтүү калкыбыздын каада салтындагы өрнөктүү жөрөлгө болуп калган адат эмеспи? Элибиздин руханий баалуулуктарын, улуттук нарк дөөлөттөрүн, ыйык касиеттерин көнөртпөй сактап, жаш муундарга мурастап жаткан бир аймак бар Кыргызстанда. Туура ал аймак касиеттүү Манас бабабыздын руху сакталган Талас жергеси. 2026 жылы Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы Талас облусунда белгиленери президент тарабынан 4-чү элдик курултайда айтылгандан бери облус жаңылануунун шарданында. Талдоочулар белгилегендей, эгемендүүлүк күнүн жыл сайын ар башка облуска өткөрүү жөн гана салтанат эмес, мамлекет тарабынан аймактарга болгон адилет мамиленин жана тең өнүгүү саясатынын айкын белгиси. Эгемендиктин 35 жылдыгын өткөрүүгө Талас облусунун тандалышында да зор символика жатканын кабары кыргыз тарыхындагы Талас жергесинин руханий мурастагы өзгөчө орду. Мындай чечим региондун инфратүзүмүнүн өнүктүрүүгө оң таасирин берери айкын. Аймакта биринчи жолу айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү заводдор салынып, облус инфратүзүмдөрүн активдүү өнүктүрүү менен бирге саламаттыкты сактоо сапатын жакшыртуу боюнча иштер кызуу жүргүзүлүүдө экен. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу Талас шаарында 15 кабаттуу үйдүн курулушу аяктоого жакындап калганы, Баласагын КээСинин Талас шаарынын аэропортунун толук кандуу иштөөсүнө бүт шарт түзүлүп, күч түзүмдөрүнүн имараттары ишке киргизилгендиги кубантат. Өлкөнүн эгемендүүлүк күнүн утурлай Манас Ордо комплексинин реконструкциясы толугу менен бүтүрүлүп, андан бөлөк Чыңгыз Ааламы, Баластан борбору, Беш таш эс алуу зонасы сыяктуу долбоорлор ишке ашырылууда. Бул долбоорлордун ишке киргизилиши облустун туристтик потенциалын өнүктүрүүгө багытталганы таластыктарды көптөн үмүттөндүрөт. Талас жергесине келип көрүп атпайбызбы? Ушул жердеги биздин пенсионерлердин жашоо турмушу кандай десек, бардыгы тигине жакшы дейт да. Анан бирок ошол жакшы кандай келди деген бир маселе жаралат да. Биздин атайын репортаж программасы 2 жылдан бери аталган Талас аймагында жашаган элинин мүнөзүн чагылдырган 2 көрсөтүү бергенбиз. Өз ара Кыргызстан пенсионерлеринин ардагер коомдук бирикмесинин жыйынында маданият, спорт, айыл чарба тармагын өнүктүрүүдөгү жетишкен ийгиликтерин жалпы жамаатка таратып, өз ара бул коомдук уюмду мыкты деген номинацияга илдик эле. Жашоо турмушу кандай болуп атат, пенсионерлердин күнү кандай болуп атат деп бир келип кеткенлиги. Ошондон өз көзүбүз менен көрдүк да биз. Кандай иштесе болот экен, кандай жашаса болот экен деп. Анан ошондо ушу пенсионер менен да сүйлөшүп көргөндө алар айтышты да, өзүң иштесең, өзүң бир нерсе кылсаң, алдыга жаласың деп. Баягы кыргызда деле жакшы сөз бар да, кыймылдасаң кырышасың деген. Уюмдун мүчөлөрүнүн өздөрүн мамлекетке көйгөйүн артпай, урмат сыйды элине нускалуу, татыктуу көргөзүп, өз ардагерлерин кастарлап сыйлаганына куштар болгондуктан. Ардагерлер коомдук бирикмеси Талас областында түзүлүп, биз азыр бир 300дөн ашык өстү мүчөлөр бар. Алар атайын күбөлүктөр берилип, иштерди алып барып атабыз. Ушул коомду уюштурууда Манас Ордодон баягы кыргызча айткандай баягы түлөө кылып, ушу ишибизди баштады элек. Ошо кезде адамдарыбыз аз, түшүнүгү бар, түшүнүгү жок. Міне деген коому бар жабылып калат 6 айдан кийин деген деп көп бизге баягы буттоосулар болгон. Бирок ушул маселени мына сиздердин Рыскел Жусуповичтин жетекчилиги астында мынакей Болсунбек мырзанын өзүңүздөрдүн атыңыздардан жардам берип, ушуну азыр биз алып чыгып кеттик да.
таластык 3 аксакал Бакай ата чокусун багынтып, чокуга кыргыз туусун орнотуп келгенин угуп, касиеттүү таластын күжүрмөөн, мээнеткеч аксакалдарынын аракетине суктанып гана эмес, дасыккан альпинисттерди басыгын түздөгөн карыялардын эрдигин даңазалаган иш-чаранын уюштурулгандыгына күбө болуп, өткөн жылдары ушулардай учурунда кыргыз элине оппол тоодой милдет өтөп, өмүр бою эл, жер үчүн жонун жоорутуп, калк керегине жарап келген миңдеген аксакалдардын жакынына жан тарткан, көзү май баскан кээ бир атка минерлердин кайдыгерлигинин айынан өмүрүндө бир жолу жашоосунда жок дегенде мактоо баракчасын албай дүйнөдөн өтүп кеткени канча эле деп кейигенче ушул чөлкөмдүн азаматтарынын шаркыраган суудай толкуган аракетине күбө болуп туруп, бул элдин жаңыланган моралдык облигин сактоого Манас эпосундагы айтылуу чыгыштын акылманы Бакай өңдүү каармандарынын моралдык облиги, рухий маданиятынын аяр сакталып келгенине дагы бир ирет баа бердик. Былтыр 75 жашында чыккан, быйыл 76-да, быйыл да чыккан деп эйленип атат. Бирок иште койгой деп атабыз, билбейм аны. Талас областынын ардагерлер жана ардагер ага эле чекчен байбичелерге ден соолук. Мындай моралдык обликтин эл арасына кеңири тарашына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун өлкөнүн бардык тармагына тиешелүү улуттук демдин өзөктүү чыйыры эл ичине тарап натыйжасын бергенине дагы ынандык. Сиздер ушул областтын тарыхтарысыздар. Ошондуктан мына Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол деп жарлык чыккандан кийин ушундай иш-чаралар көп жерде болуп жатат. Себеп дегенде улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо бул байыртадан келаткан биздин эң бир ада салттарыбыздын бири. Себеп дегенде улуунун тажрыйбасын сыйлоо, алардын багытын билип көрүп, ошолордун жолун жолдоп өсүп келаткан жаш муундардын эң биринчиден ошол улууларга сый көрсөтүү деп билем. Себеп дегенде канчалык бата берсеңер, канчалык туура жолго салсаңар, биздин келечегибиз бул жаштар. Алар туура жолдо жүрсө, туура иштерди аткарса, биз өнөбүз, өсөбүз. Улуттук уңгу жол, кыргыз деми жана кыргыз дымагы деген ой пикирлер коомдо абдан кеңири талкууга алынып, көпчүлүктүн ой тилегине шайкеш келип, Кыргыз Республикасынын президентинин өлкөнү өнүктүрөм, калк турмушун жакшыртам деген илгери үмүтү менен изги тилеги элдин жүрөгүнөн ордун таап, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу өңөлгөлүү, өнүгүү жолун дүйнөлүк бийиктикке умтулган улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун кабыл алуу жөнүндөгү кол коюлган жарлыгы элетте өзгөчө кабыл алынганы эл арасын аралаганда байкалат экен. Талаш жери байыркы көчмөндөр цивилизациясынын алтын бешиги. Учурда ардагерлер жамааты тандаган туура багытта өнүгүүсү нарктуу, салттуу айкөл элдин мекени болуп, социалдык гуманитардык илимдердин өкүлдөрү далилдегендей, адам коомундагы социалдык тарыхый прогресстин башкы критерийи өндүргүч күчтөрдүн өсүшү эмес, адамдын моралдык өнүгүш даражасы болууга тийиш деп эсептегендей, бул аймактын элинин генетикалык өзгөчөлүгүнө байланыштуу учурдун башкы максаты өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн мактоодо да, өз турмушун жакшыртууда да, илим билимдүү, таалим тарбиялуу, акыл эси тунук жаңы муундун өкүлдөрүн өстүрүү боюнча да оңолуунун тарыхый ооматын сезип, аны утурлап улгайган жарандарын ишке тартып, аракетин оргуштатып, аткаруу бийлиги менен ынтымакта, ырааттуу иш жүргүзүп жатканынан улуулар тандап аздектеген ардактуулардын атын атаса куту сүйнөт дегендей, жарандык намыстар атактуу бабаларынан тараган Талас облусунун Кыргызстан пенсионерлеринин ардагер коомдук бирикмесинин төрагасы Азейинкул Доолбеков, Талас шаарындагы аталган уюмдун төрагасы Атыкан Кулмурзаев, Айтматов районундагы төрага Түгөлбай Байталаев менен жолукканда айгинеленди. Бекерде айтпайт орустар, движение это залог здоровья деп бекер айтылган эмес да, кыймыл бул ден соолуктун мүлкү деп. Байдылда Сарногаевда жөн жерден айткан эмес да.
чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сеним элде. Мына сизди чоң атаңыз ошентип өстүрсө, сиз бүгүнкү күндө өсүп келаткан муунду жанагындай туруп дух берип, дем берип, машыктырып өстүрүп атпайсызбы? Ушундай адамдардын дарегине былтыр президентибиз Садыр Жапаров сиздер бар үчүн биз барбыз, биздин мамлекетибиз бар деген сөзү элдин каймагы делген аксакалдардын талантын, зиректигин, адамдык атуулдук жүзүн тааный билген, көрө билген мамлекет башчыбыздын көрөгөчтүгүнө, калыстыгына жооп, бул аймактын улгайгандарынын жашоосунун өзгөрүүсү болду десек чындыктан тайбайбыз. Элдер өзү бул уюм жөнүндө сусап калышкан экен. 23-жылы баягы түзүлгөндө мындай чындан эле кыйынчылыктар болгон. Анан кандай кылып уюштурабыз, кандай болобуз деп анан бирок өздөрү уже сусап калышкан. Келип кошулуп атышты. Биздин бир гана милдетибиз ушул пенсионерлердин жашоо турмушу жакшы болсо, ошолордун басып өткөн жери, ошол басып өткөн изи, ушул өсүп келаткан муунга бир себепкер болсо деген эле мааниде. Республикада расмий каттоодон өткөн улгайгандарды топтогон уюмдарынын саны ондоп саналат. Бирок Кыргызстан пенсионерлеринин ардагер уюмун өткөн 2025-жылдын октябрь айында расмий мамлекеттик каттоодон өткөзүп, жолун ачып берүү вазифасы Кыргыз куралдуу күчтөрүнүн генерал-майору Рыскелди Мусаевдин тагдырына байланганы, бул көп кырдуу эмгек ашууларын багынткан жетекчинин адамды, инсанды, талантты баалай билүү, билгилиги, көрө билүү, көрөгөчтүгү айтылган жарандын эмгек жолундагы эң умоктуу барактарын түзөт десек болчудай. Генерал Мусаевдин кабылдоосунда кыргыз элинин прогресске ынтызарлыгы, эл аралык байланыш барган сайын ыкчамдап баратканда, экономикалык интеграцияга байланыштуу биздин коомдун да тез темпте кыймылдашына муктаждыгын алыстан багамдап, өзү түзгөн улгайгандардын уюмунун укугун коргоп, оргоштаган, талантын колдогон, бул чөлкөмдөгү бутак берген уюмдун учурдагы мүчөсүнүн глобалдык интеграция жүрүмүнүн бир бутагын изилдеп, ушул өрөөнгө алыскы Жапон мамлекетинин JICA деген кызматташуу уюм аркылуу Асахи айыл чарбасын өнүктүрүү долбоорунун волонтерлорун кызыктырып, 2 жылдан бери ашкабак өндүрүп, анын үрөөнүн экспорттоого жетише алгандыгын колдоого алып, элеттин мээнеткеч адамдарынын жүзүн көрө билгени элетте уюштурулган коомдук уюмдун ишине дагы бир ирет түрткү берүүдө. Ошол репортаж тартылып кеткенден кийин көптөгөн ушу Кыргызстандын жерлеринде ошого дагы суроо беришти да. Булар кандай кылат экен, эмне кылат экен деп. Анан булар ушундай бир мамлекет тарабынан же өздөрү тапкан экен. Биз айтып атпайбызбы, өздөрү таап, өздөрү иштетип, өздөрү ошол уламдан улам, күндөн күнгө, айдан айга, жылдан жылга чейин ушуларды өзүлөрү жасайт экен. Пенсионерлердин айлыгы, пенсиясы азыраак да. Бирок ошого карабай, сиз айткандай мен Японияда өнүккөн мамлекеттерде эле айтат экен, бизде эле пенсия жетишпейт дейт. Мен өзүм барып 80деги адамдын иштеп атканын көрүп, анан сурасам, бизде эле пенсия жетишпейт дейт. Биз өзүбүз мындай колубуз, бутубуз кыймылдап турганда аракет кылып, өзүнүн жашоо үчүн пенсияга чыккандан кийин адам ден соолугу мындай жооп берсе, өзү да аракет кылса болот да. Мамлекетте эле карап отурбашыбыз керек. Мен ошон үчүн тиги жанагы бир проект алып келдим эле айыл чарбасына. Көпчүлүк калк айыл жеринде жашайт да пенсионерлер. Ошолор ушул бир 10 сотук менен бир аракет кылып, өздөрүнө кошумча каражат таап алса, абдан эле жакшы болот. Анын баарын эзептеп чыктым. Мен бир үй бүлөм 10 сотуктан 177 000 ошону колуна алдым. Ошол жерде эле кең аралда дейт, пенсионер үй бүлө. Анан эми эзептеп көрсөк, ошол пенсиясына, ошо пенсиядагыдай эле жылга чыкса каражат түшүп атат да. Элетте жаңылануунун шарданын ойготкон күч деп оңгу жол долбоорунун маанисине зор ишеним арткан эл парасаты тунук, кадыры калың адамдарына ишеним артып, акыркы мезгилде орногон бир чындыкты аздектеп, ыймандуу коом түзүүдө өз салымын кошуп келет. Улуулукту туу туткандарга Ишенбай Абдыразаков агабыздын бир оюн келтире кетчү мезгил келгендей, улуулук бул адамдык зыйнат эмес, ал баарына мурда касиет. Касиет орногон талас жеринин өзөктүү атуулдарына жараткан берген касиет түбөлүк орносун деген каалоо тилек менен өз ишибиздин соңуна чыктык. Саламат коштоосун, жашооңуз дарды.